Komandaga jo'natdim. Rahmat. Kelingizler, эми тилегибизди айтып суу ичебиз. Таза суу болуш керек, болушунча суу, анан өтө муздак эмес да, биздин дененин температурасында, мисалы азыр Бишкек шаарында сууну жылуу суу кылып деле кереги жок, өзү эле ысытат да, ушунчалык ысык болуп атат ичип тагада. Сууга өзүбүздүн жакшы тилектерибизди, максаттарыбызды, жакшы ойлорубузду, каалоолорубузду, бүт жакшы нерселерди айтып анан ичебиз. Кааласак сыртыбызга чыгарып айтсак болот. Жалаң гана жакшы нерселерди, жакшы сөздөрдү айтып ичебиз да. Сууну ичип жаткан учурда дагы максаттарыңызды элестетип, визуализация деп коет го. Алдыңызга элестетип, ошол максаттарыңыздын орундалганын элестетип ичсеңиздер дагы болот. Андан соң биз дароо гимнастикага өтөбүз. Сиздер менен гимнастикага даяр болуңуздар. Сабакка дайыма жеңил кийинип келиңиздер. Үйдүн эле формасында өткөнүбүз жакшы. Болушунча жеңил кийинебиз. Себеби дегенде гимнастикада биз аябай физикалык кыймыл кылабыз да, бизге ыңгайлуу болуш керек башкысы. Жакта запись келип атат, анан запись жөнөтөм.
Приготовились. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Глубокий вдох. Внимание, ручки поставили на пояс и наклон головы вправо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Поворот головы. Вправо. 4 осталось. 3, 2. Ноги просто пришел. Полукруг. Вперед. Справа. Вперед. Делаем высокий вдох. Выдох. Руки на пояс. И 4, 3, 2. Отлично. 6, 5, 4, 3, 2. Ручка вверх. 7, 6, 5, 4, 3. Внимание, теперь у нас две руки и вверх. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Рук перед собой. 4, 3, 2. Скручивание. 4. Внимание, то же самое на другую сторону. 3, 2. А сделали глубокий вдох. Отлично, наклон. Назад. Вперед. Смотрите, 2 раза. И последний вдох. Отлично. Наклоняемся вправо. Ручки в сторону. Еще раз. 1. Ручки поднимаем в стороны, вверх, в стороны. Отлично. Добавляем движение бедер. Вправо. Немножко ускориться. 8. Замечательно. Бедра. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Быстрее. 4, 3, 2. Движение вверх. 7, 6. Замечается. 4, 3, 2. И закончили. 4. Подним быстрее. 2. 1. Делаем глубокий вдох и марш. Правый, 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 правый. Еще поднимем вдох. Выдох. И поглубже вдох. Руки остались на поясе. И делаем шаг вправо. Руки шире, не спешите. 3, 4. Смотришь, что грация и почти тебя. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, почки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Теперь закрылась ручки в стороны. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Внимание. 4 колена. 2, 1. И в другую сторону. 3, 2. Еще разочек. Внимание, толкнул под левой ножкой. 4. И еще 4 сделаем. 3, 2. Шаг вправо. Раз. Вставной еще 1. Обратно. Добавляем приседания. И руки вперед. Вниз. Вниз. Возвращаемся. Ручки пуста. Вниз. Замечательно. Еще у нас однорожка. Возвращаемся вниз. Марш правой ножкой. И стороны выдох. Отлично. Зафиксировали просто ручки вверх. Снова в стороны. Обратно. И еще в сторону. Вверх. В стороны. Обратно. Замечательно. Внимание, приседания. Вперед руки. В стороны. Натальный счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Делаем глубокий вдох.
Марш правой. Правой. Еще раз. Наш пускай на наклон. У нас еще две разочка. Последний раз. И на силу потянулись высоко. И придёт 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Скандалочка! Поднимаем, поднимаем жопки. Колени груди. Совершенно. Теперь ускорение. 3. Выше, 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 выше. 4, 3, 2, 1. Молодцы. Замедляем себя. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, дыши, вдох, приготовили левую кулачки и и вверх. Оставляем правую ножку в сторону. Самым неспокойным сидим. Правый шаг, правая ручка. Сначала. И право. Давай, давай. И снова правая ножка в сторону. 4. С платочками. 4. Шагом вправо и вправо отдыхать. 4. 3. 2. Две ручки. Встречаем. Приготовили сейчас левый кулачок, ручка. Раз, два, три. Лопатки и кайсы. И последний раз. И только плохо, мальчик. А ты дышишь глубокий вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Спасибо большое. Аплодисменты. Так, анда Лизер уланталы. Көпчілігі кешірек қосылып жатыр. Так.
Так, bizdeki plan boyunca hazır maksatlarımızı yazarız. İmenna ne boyunca bugün bizde mamile boyunca maksatlarımızı yazarız hazır. Sizlerge 10 minuta vakit verilip 5'ten 30 minut ötkөнгө чейин gelingizler. Niyetinizi koyup şu maksatlarım işe aşsın, maksatlarıma жетейин деген жақсы ниет менен maksatlarыңызды жазыңыздар. Мамиле дегенде сөз түрдө эле аял менен эркектин ортосундагы гана мамиле эмес, өзүңүзгө болгон мамиле. Бул жерде баары бар да, мамиледе баары бар. Биздин балдарыбыз менен болгон мамилебиз бүт. Бул жашоого болгон мамилебиз бардыгын жаза берсеңиздер болот. Анда баштадык. Анан сөз түрдө максатты жазып атканда позитивдүү сөздөрдү колдонобуз. Мисалы, жолдошум менен урушпай калдым эмес, жолдошум менен мамилем жогорку деңгээлде. Бири-бирибизди түшүнөбүз, баалайбыз. Балдарым мындай болбой калды эмес. Балам ушунчалык, мисалы, сөз укпай жаткан болсо, балам аябай түшүнүктүү да. Мен балам мени колдойт деп жазбайбыз, себеби дегенде биз балабызды колдоп ойнойбуз да. Мен баламды дайыма колдойм, түшүнөм, жакшы көрөм. Мындай позитивдүү сөздөр менен жазыңыздар. Мен өзүмдү сүйдүм, мисалы да, өзүмдү сүйүп, өзүмдү көңүл буруп жатам. Мен өзүмдү унутуп калган жокмун эмес да. Жалаң гана позитивдүү сөздөр менен жазыңыздар.
Hı. Azamatsızlar. Familya boyunca söz tutacağız gerek. Söylediğinde biz kança ilgilikli bolbaylı da qanday gana şu şöyle eğer de mamilevi son gelip tursa anda biz köptөгөн ilgilikli жаратышыбыз кыйын болот. Мисалы биздин ден соолугубузда да ошол мамиледен көбүнчө көз каранды болуп калат.
Ошон үчүн мамилеге дагы көңүл буруп коюшубуз керек. Анан кайсы учурда биздин мамилебиз оң келбейт, туура келбейт. Мисалы, жолдошубуз менен болгон мамиледе биз жүрөгүбүздү ачпасак, муздак болсок, анда жолдошубуз бизге именно ошо жүрөгүңдү ач деп тыкылдата берет да, ачпайсың депчи. Ошон үчүн биринчи кезекте жүрөгүбүздү кимге ачышыбыз керек? Өзүбүздүн апабызга ачышыбыз керек. Өзүбүздүн апабызга жүрөгүбүздү ачпасак, эгер апабызга кандайдыр бир капачылыгыбыз болсо, апабыз биз каалаган нерсени жасабай койсо, бизди колдобой койсо кайсы бир учурда, анда биз дагы жолдошубузга жүрөгүбүздү ача бербейбиз. Жана өзүбүзгө дагы да дүйнөдөн көңүлүбүз калат каны. Бирок ал боюнча дагы иштешибиз керек да. Эгерде апа болгон капачылык, бир сезим, толтура нерселер бар да, тыюулар, кандайдыр бир наразычылыктарыбыз болушу мүмкүн. Өзгөрткүбүз келиши мүмкүн, кандайдыр бир раздраженияларыбыз болушу мүмкүн, ыраазы болбошубуз мүмкүн, жалпы саны болгондо апабызга. Ошон үчүн жүрөгүбүздү ачышыбыз керек болот. Азыр практика жасайбыз. Практикага 15 мүнөт убакыт берилет. 45 мүнөт күнгө чейин жасайбыз. Келиңиздер, анда ниет кылалы. Сиздерге мамиле боюнча эң маанилүү азыркы учурда кайсы нерсе сиздерге маанилүү болуп жатат? Мисалы, ушул учурда жолдошуңуз менен мамилеңизди оңдошуңуз керек, же балаңыз менен оңдошуңуз керек, же өзүңүз менен оңдошуңуз керек да, же өзүңүзгө мамиле кылганды үйрөнүшүңүз керек. Биз көбүнчө өзүбүзгө мамиле кылганды билбейбиз. Биз көбүнчө өзүбүздү эң акыркы орунга коюп коебуз, унутуп калабыз. Баардык нерсеге убакыт табабыз, бирок өзүбүзгө келгенде убакыт таппай калышыбыз мүмкүн да. Вот ушул сыяктуу сиз үчүн маанилүү болуп жаткан азыр бул нерсени аласыздар дагы. Көзүңүздөрдү жумуп, ниет кыласыздар. Мен өзүңүздөрдүн запросуңуздарды айтып, мисалы, өзүмө болгон мамилемди оңдогум келет. Өзүмө убактын бөлгүм келет, мисалы да. Өзүмдү сүйгүм келет деп ниет кылабыз. Биринчи, сиздер өзүңүздөрдүн мамиле боюнча өзүңүздөрдүн запросуңуздарды айтып, ниет коюңуздар. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз ниет койгон соң. Биз сиздер менен мына 3-күн бүгүн да уже түшүнүп калдык көп нерсени. Баардык нерсе биздин ата-энемиздин сүйүүсүнөн көз каранды экендиги. Ошондуктан азыр биз дароо эгерде жолдошуңуздар менен мамилеңиздерди оңдогуңуздар келсе, анда алдыңыздардан жолдошуңуздарды коесуздар. Эгерде өзүңүздөр менен оңдогуңуздар келсе, алдыңыздардан өзүңүздөрдү көрөсүздөр. Ал эми балдарыңыздар менен оңдогуңуздар келсе, анда балдарыңыздарды алдыңыздардан элестетесиздер. Мисалы, өзүбүздү коелу да. Өзүбүзгө эмне деп айткыбыз келип жатат, же жолдошубузга эмне деп айткыбыз келип жатат. Именно ошол сөздөрдү айтабыз. Мисалы, биринчи сөзсүз түрдө капачылыгыбызды чыгарышыбыз керек. Наразы болсок, аны айтышыбыз керек. Сен мындай кылбайсың, сен тигинтпейсиң, сен мынтпейсиң. Ал эми өзүбүзгө айта турган сөздөрдү айтсак болот. Мисалы, өзүбүзгө ыраазы эмес болуп атса, сен менин өзүбүзгө да алдыдан өзүбүздүн пикир алабыз эмеспи, яғни. Мисалы, сен менин каалагандай нерселерди жасабай жатасың. Сен мисалы мен каалагандай көрүнбөй жатасың, мисалы да. Мен мисалы өзүмдү жакшы көргүм келет, сен өзүңдү жакшы көрбөй жатасың, мисалы. Өзүңүздөргө кандай азыркы учурда өзүңүздөрдүн алдыңыздардагы кимдин фигурасын койсоңуздар, ошол адамга айткыңыздар келген сөздөрдүн баардыгын биринчи дароо эле мен сени жакшы көрөм эмес. Мисалы, ата-энеңиздер менен мамилеңизди оңдогуңуздар келиши мүмкүн да. Биринчи кезекте биз именно негативден арылып алышыбыз керек. Капа болгон претензиялардын баардыгын айтышыбыз керек. Айтабыз.
Бүт өзүбүздүн наразычылыктарыбызды алдыбыздагы фигурага айтып бүткөн соң, ал фигураны жылдырып аркасын карайбыз. Ким бар ал аркасында? Атабызбы же апабызбы? Мисалы мен өзүмө сүйүү боюнча, то есть өзүмө убакыт берүү боюнча жасап атам. Менин фигурам кандай болуп атат? Ушунчалык бошобой жатат да, бошобой, көңүл бурбай мага, мисалы, эч бир көңүл бурганга убактысы жок болуп атат да. Мен мисалы жылдырып караганымда мен апамдын фигурасын көрүп атам. Апам мага жетишели көңүл бурбаганын, бала чагымдан баштап, мисалы апам менин студент болгон үчүн окууга кетип калып, төрөгөндөн баштап эле да. Кийин апасына берип, чоң атамдарга берип, мага көңүл бурулган эмес. Мен азыр ошол нерсени таптым, мага апамдын көңүл бурбаган. Ошон үчүн мен өзүмө көңүл бура албай жатыптырмын. Өзүм каалаган нерсени. Так мен бул нерсенин үстүнөн канча жыл иштегем да. Азыр ошол нерсени көрүп атам. Апам бошобогондуктан, апам мен каалагандай толук кандуу мага сүйүү бере албагандыктан мен өзүмө жасаган претензиям азыр на самом деле менин апама таандык экен да. Сиздер дагы ошентип аркасын караңыздар. Ким чыкты? Ал адамга эмне деп, мисалы азыр алдыңыздарда кимге наразычылык айтып аткан болсоңуздар, жылдырганда апа же атачыга турган болсо, ошол жака айтасыздар. Мисалы күйөөңүздөргө айтыңыздар претензияны да. Сен мени колдобойсуң, түшүнбөйсүң, тигинтпейсиң, мынтпейсиң. Аркасын жылдырганда именно мисалы атаңыздар чыгышы мүмкүн. Атаңыздар сиздерди бала чагыңыздарда колдогон эмес. Ошол сөздөрдү айтыңыздар. Апаңызга полный бардыгын айтып бүткөн соң, эми апаңызга болгон, мисалы мен да, сиздер ким чыкса ошол адамга ыраазычылыгыңыздарды айтасыздар. Анткени биз үчүн эң баалуу бул биздин бүгүнкү жашообуз. Дал ошол жашообузду бизге ата-энебиз берди. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип, биздин бүгүнкү жашообузга себепкер болгонуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз ата-энебизге.
Жана ата-энебизден азыр эмне деген сөздү уккубуз келип жатат. Же эмне кылганын биз үчүн каалап атабыз. Мисалы биз жолдошубузга сен мени колдобойсуң, түшүнбөйсүң, сүйбөйсүң деген болсок, ата-энебиз бизди колдоп, ата-энебиз бизди түшүнүп, ата-энебиз бизди сүйүп жатканын көрөбүз. Ата-энебизден ошол сөздөрдү алабыз, угабыз. Мен сени жакшы көрөм, кызым, балам. Мен сени түшүнөм, колдойм дайыма деп бизди кайсы учурда колдобой койгон болсо, ошол учурларда колдоп жатканын элестетебиз. Ата-энебиздин сүйүүсүн өзүбүздүн жүрөгүбүз менен каалап алабыз. Жүрөгүбүздү ачабыз, элестетебиз. Бутта жүрөгүбүздүн эшиктери ачылып, атабыз менен апабыздын сүйүүсү жүрөгүбүзгө кирип, ушунчалык жүрөгүбүздүн жылып жатканын, денебизге ал сүйүүлөрдү таркап жатканын сезебиз. Терең дем алуу менен кабыл алабыз. Демибизди чыгарып, денебизге таркатабыз баарын. Эми кайра мурунку фигураны ордуна коебуз. Мисалы, мен өзүмдүн фигурамды ордума коем. Айтам, сиздер кимди алдыңыздарга койгон болсоңуздар, ошол фигурага айтасыздар. Мен өкүнөм, ушул убакка чейин сени күнөөлөп жүргөнүмө. Көрсөм, мен өзүм ата-энемден толук кандуу сүйүү ала албагандыктан, алардын сүйүүсүн сезбегендиктен, аларга жүрөгүмдү ачпагандыктан, сен мендеги программаны эле көрсөтүп келип турсуң. Мисалы, мен айтсам болот өзүмө. Менин апам студент болуп мага көңүл бурбагандыктан, мен дагы өзүмө көңүл бура албай жатыптырмын. Сен мендеги эле программаны көрсөтүп жатканыңа ыраазымын. Мен сени жакшы көрөм, сен менде барсың. Мисалы, жолдошубуз болсо, менин жашоомдо бар экениңе, балдарыбыз болсо, менин жашоомдо, ата-энебиз болсо, менин жашоомдо бар экениңерге ыраазымын. Эгерде жок болсо, ушундай ата-эненин кызы болгонума, ушундай адам болуп жаралганыма ыраазымын деп, ыраазычылыгыбызды айтып, өзүбүздүн ата-энебизден алган жүрөгүбүздөгү сүйүү менен азыр жолдошубуз менен бөлүшсөк болот, балдарыбыз менен бөлүшсөк болот, өзүбүз менен бөлүшсөк болот. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Акырын көзүбүздү ачабыз. Ушул учурда эсиңиздерге сактаңыздар, именно ошол мамилеңиздерди оңдогуңуздар келген адам менен кучактап, ал адамга жүрөгүңүздү ачып, жакшы көрүп, сүйүү берип жатканыңызды эсиңиздерге сактап коюңуздар. Анткени бир күндө ал нерсени 5 жолу эстеп, 5 жолу көзүңүздөрдү жумуп, фокусировка деп коет, именно ошол нерсеге фокусубузду коебуз. Мисалы, мен өзүмдү жакшы көрүп атканыма, өзүмө убакыт бөлүп атканыма, өзүмө толук кандуу көңүл буруп атканыма, именно ошол нерсеге 5 жолу фокусировка кылабыз. Фокусировканы негизи 21 күн бою кылыш керек. Андан көп болсо дагы, андан дагы жакшы. Так, келиңиздер, анда азыр биз сиздер менен фокусировкага өтөбүз. Фокусировка биздики саат 6-га чейин болот. Көзүбүздү жумабыз.
именно мамиле боюнча, каражат боюнча жашооңуздарда кандай жашоону каалайсыздар? Бүт бардык жашообузду азыр көз алдыбызга элестетип, өзүбүздүн кечээ 3 күндөн бери жазылган максаттарыбыздын бардыгын терең дем алып, буту колубузду кайшылаштырбай түз отурабыз, демибизди чыгарабыз. Алдыбыздан биринчи максаттарыбызды элестетип алабыз. Биз үчүн маанилүү болгон 3 максатты алалы, 3 сфера боюнча да. Каражат боюнча бир максатты алабыз, мамиле боюнча бир максатты, ден соолук боюнча бир максатты алабыз дагы. Алдыбыздан аларды элестетебиз. Эми терең дем алганда максаттарыбызды денебизге кабыл алабыз. Шашылбай ичибизге чейин дем алабыз. Токтойбуз. Көпкө чейин токтоп турабыз. Болушунча демибизди кармап токтоп турабыз. Эми акырын демибизди чыгарабыз. Демибизди чыгарып жатканда дагы биз максаттарыбыздын алдыбызда уже ал максаттарыбыздын аткарылганын, ишке ашканын уже биздин жашообузда бар экендигин элестетебиз. Токтоп турабыз ушул боюндан дем албай 20га чейин санасак болот. Санатпайсыз, мисалы, манжаларыбызды 20га чейин санатып, ачып, жаап элестетсек болот. Ошол учурда алдыбыздан максаттарыбыздын ишке ашканын элестетебиз. Кайрадан жай дем алабыз. Дем алганда ичибизге чейин мурдубуз аркылуу демди ичибизге чейин киргизебиз. Дем алып жаткан учурда дагы максаттарыбыздын биздин жашообузга келгенин, денебиз аркылуу кабыл алып жатканыбызды сезебиз. Токтойбуз. Азыр биз максаттарыбызды денебизде сезебиз. Жыйырмага чейин санап токтоп турабыз. 20га чейин колдорубуз менен санасак болот. Демибизди чыгарабыз. Жай чыгарабыз. Чыгарып жаткан учурда дагы алдыбыздан максаттарыбыздын ишке ашканын элестетебиз. Демибизди кармап токтоп турабыз. Алдыбыздан максаттарыбыздын ишке ашканын көрөбүз.
Kayradan tereң dem alabız. Dem alıp жатканда максаттарыбызды денебиз менен кабыл алабыз. Эгерде чоң максат болсо, денебиз бүт бардык чоң максат, биз максатты деги эле жашообузда денебиз менен кабыл алабыз. Аң сезим менен кабыл алабыз. Ошондон биздин жашообузга келет. Эгерде биздин денебизде аң сезимде орун жок болсо, анда максаттын ишке ашышы аябай кыйын болот же ишке ашпай калат. Ошон үчүн биз азыр денебизде толук кабыл алганыбызды денебиз менен жана кайсы жеринде, дененин кайсы жеринде жагымдуу, жагымсыз болуп аткандарды байкашыбыз керек дагы. Именно жагымсыз болуп аткан жерин демибизди чыгарып жатканда напряжение болуп аткан болсо, мисалы да, аны сыртка демибиз аркылуу чыгарып салабыз. Азыр биринчи терең дем алып, денебиз менен максаттарыбыздын баарын кабыл алабыз. Демибизди кармап турабыз. Сиздер канчалык демиңиздерди көбүрөөк кармасаңыздар, максаттарыңыздар ошончолук тезирээк ишке ашат. Анткени биз азыр сиздер менен дем алуу көнүгүүсүн жасап, именно максаттарыбыздын ишке ашышына аябай чоң таасирибизди тийгизебиз да. Эми демибизди чыгарабыз. Демибизди чыгарып жатканда өзүбүздүн денебиздеги болгон напряжениянын баардыгын жүрөгүбүзгө топтоп, жүрөгүбүз аркылуу сыртка чыгарып салабыз. Ошол эле учурда алдыбызда максаттарыбыздын ишке ашканын элестетип турабыз. Демибизди кармап токтоп турабыз. Эми терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Максаттарыбызды денебиз аркылуу кабыл алабыз. Токтойбуз. Демибизди чыгарабыз. Денебиздеги бардык напряженияны кошуп чыгарып, токтоп, алдыбызда максаттарыбыздын ишке ашканын элестетебиз. Кайрадан терең дем алабыз. Максаттарыбыздын бардыгын денебизге, ар бир клеткабызга сиңирип алабыз. Демибизди чыгарабыз. Демибизди чыгарып жатканда денебиздеги бардык напряженияны сыртка чыгарып салабыз. Чогуу да токтоп,
токтоп турган учурлардагы максаттарыбызды көз алдыбыздан элестетебиз. Уже ишке ашканын биз ал жакта өзүбүздү аралашып жашап жүргөнүбүздү мисалы үйдө турган болсок, үйүбүздө жашап жатканыбызды кайрадан терең дем алабыз. Максаттарыбызды денебизге кабыл алып, токтойбуз. Демирди чыгарабыз. Денебиздеги бардык напряженияны сыртка чыгарабыз. Токтоо. Максаттарыбыздын ишке ашканын элестетебиз көз алдыбыздан. Эми бирдей дем ала бериңиздер. Демиңиздерди ордуна келтириңиздер. Кайра дем алабыз. Дем алып демирди чыгарабыз. Өзүбүздүн азыркы элестеткен визуализациябызды эсибизге сактайбыз. Мындай сүрөткө тартып калабыз. Эми терең дем алып денеңиздерди чыгарып, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Азаматсыздар, эгерде сиздер менен ушинтип көп элестетип да өзүбүздүн акылыбызга, денебизге, сезимдерибизге бул максаттарыбызды киргизе турган болсок, чындыгында бул максаттарыбыз ишке ашат. Мен өзүм ушул нерсени кийин жазылган максаттарымды көрүп, ишке ашканын көрүп, өзүм да көп учурда таң калып келем бүгүнкү күнгө чейин. Жана бул максаттардын баардыгы орундалбашы да мүмкүн да. Кайсы учурда максаттар орундалбайт? Эгерде ал максаттар бизге тиешелүү болбосо, мисалы үй алам дедикпи? Үйдү биз албашыбыз мүмкүн. Үйдү биздин жолдошубуз алышы мүмкүн. Же бирөө белек кылышы мүмкүн. Бул дагы биздин максат болгон. Бирок кимдир бирөөлөр аркылуу биздин жашообузга келип атат. Бул дагы эң сонунда жана башка кээ бирки максаттарыбыз аткарылса, демек ал биздин максат эмес. Жана орусча айтат го, чыныгы максат эмес. Истинный максат эмес. Ал биздин душабыз каалаган максат болбосо, анда биздин максаттарыбыз, андай эмес максаттарыбыз ишке ашпайт. Чындыгы эмес максаттар ишке ашпайт. Анан сөзсүз түрдө эле мен ошол максатым ишке ашпай калды деп кечке ал жака энергияны коротуп кереги жок. Анткени бардык нерсени өзүнүн убагы болот. Эгерде бүгүн жок болсо, 1 жылдай жок болсо, может
1-2 жылдан кийин ал нерсе сиздин жашооңузга келиши мүмкүн. Болгону убакыт талап кылат любой нерседе. Азаматсыздар, биз азыр сиздер менен үйгө тапшырмада дагы азыр 20 мүнөт отурасыздар. Максаттарыңыздардын башынан баштап аягына чейин бир сыйра окуп, элестетип, бардыгын көзүбүздү жумуп, өзүбүз менен өзүбүз будильнигибизди коюп, мен мисалы 6:25 коюп койгом. Азыр сиздер менен өткөндөн кийин отурам, элестетем, 6:25 будильник шыңгыраганда көзүмдү ачам, ага чейин отурам. Ушул эле жерде төшөккө барып жатып албайм. Отуруп, эгерде жатып алсак, анда уктап калышыбыз мүмкүн да. Бизге азыр уктап кереги жок. Биздин мээбиз бирок уктаткысы келе берет көбүнчө. Анан сөзсүз түрдө китеп окуп аткан болсоңуздар, китеп окуңуздар. Ишке чыгып сөзсүз түрдө 1 саат басыңыздар, прогулка кылып, сейилдеп. Тренажерыңыздар болсо, тренажерлорду жасаңыздар жана кечээ мен сиздерге үйгө тапшырма бергенмин. Бүтпөгөн жумушуңуздарды тизмелеп жазыңыздар. Эгерде жаза элек болсоңуздар, бүгүн жазыңыздар. Жазган болсоңуздар, анда бүгүн дал ошол жазылган тизме боюнча жумушуңуздарды уже аткарып баштаңыздар. Мисалы, аял кишилер айтып коем, холодильник чүйрүп элек десек, бүгүн 1 саат прогулкадан келгенден кийин сөзсүз түрдө холодильнигибизди жүйүбүз. Же бирөөгө чалыш керек, же бир жака барыш керек болсо, уже ошол нерселерди аткарып бүтүрүп баштаганыбыз жакшы. Дагы башка жумуш чыктыбы? Атлаш деп аткан. Аны дароо списокко кошобуз дагы. Анткени мээге биз тапшырма бердик, мээ ошол нерсеге энергия бөлүп баштайт да, анан ал нерсе ишке ашып баштайт. Эгерде биз жазбай эле, муну тишим керек, тигин тишим керек деп жүрө берсек, анда биз жүрө беребиз. Анан энергия ал нерсеге кете берет, ойлоно беребиз, тынбай оюбузга келе берет. Эгерде жана гештальт закрыт деп коесак, эгерде ал гештальтты жаба турган болсок, болду, ал жака уже энергия кетпейт. Ошон үчүн ушундай эртең жасайм, муну жасашым керек эле деген нерселерге аябай көп энергия кетет. Ошон үчүн ага да ушундай кылып списокко жазып, аны ишке ашып, ал нерсени жапканга бүтүргөнгө аракет кылыңыздар. Уже бүгүндөн баштап жаза баштаңыздар. Кичине болсо дагы жаза баштаңыздар. Анан буюрса жашоо өзөгү 1-августта башталганда биз сиздер менен ар бир күнүбүз менен, ар бир күнүбүздү пландаганды, дагы түрдүү нерселер менен иштешебиз. Үйгө тапшырмаларды бере алышка да көп берем. Азаматсыздар, эгерде жашоо өзөгүнө каттала элек болсоңуздар, сөзсүз катталыңыздар. Именно ушул түз эфирге катышкандар үчүн 1000 сомдон болгону, азыр 2000 сомдон, негизи жашоо өзөгү 2000 сомдон ушу төлөгөндөр да болуп атат, көп төлөп катышкандар. Сиздер үчүн, мисалы, түз эфирге катышкандар үчүн болгону 1000 сом. 1000 сом менен сиздер менен биз 5-сентябрга чейин иштешебиз, күндө ушинтип эртемей туруп. Ошон үчүн сиздерге ийгилик каалайм, азаматсыздар. Мен сиздерди жашоо өзөгү курсуна күтөм. Ал эми азыр мен эфирди жабам. Эртеңки чейин, эртең көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар. Эртең кийге дагы даярданып келиңиздер. Кечке маал жатаарда план кылыңыздар да. Ал эми азыр 20 мүнөт өзүңүздөр менен отуруп, үйгө берилген тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарыңыздар. Жакшы туруңуздар. Эфирди сактап коем.